Жыл сайын апрель айынын акыркы жекшембисинде статистика кызматкерлеринин кесиптик майрамы майрамдалып келет. Бул тармакта бир канча жылдан бери эмгектенип, жетекчилик кылган кесипкөй адистагы биздин студиябыздын мейманы, анда мен сизди тааныштырып өтөйүн. Ысык көл облустук статистика башкармалыгынын башчысы Улан Искатов bizde конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Майрамыңыз менен. Рахмат. Майрамдык маанай кандай? Жакшы, Кудай буйрса, ушу биздики акыркы апрелдин воскресенье күнү статтын майрамы деп белгиленген. Бул майрам 1995-жылы өкмөт тарабынан бекитип каралып, ушу акыркы воскресеньени бизге бекитип берген. Ушу статтын күнү деп. Жакшы. Статистика кызматкерлери өзүнө кандай милдеттенмелерди камтыйт, негизи эле иш ыргагынан кеп кылалычы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу биздин областтык статистика башкармалыкта район, 5 район жана 2 шаар бар карамагыбызда. Бардыгы 83 адам иштейт. Анын 59-у мамлекеттик кызматкер, 10 интервью деп коебуз, үй чарбалар менен иштейт. Андан сырткары жана моп топто иштеген адамдар иштейт. Анан эми биз алып отурсак, жыл ичинде 2936 стат отчетность бар. Ал стат отчетностьтарды өкмөттүн стат программасына өкмөт бекитип берет. Анан ошондо жылдык отчет бар, кварталдык отчет бар, жарым жылдык бар, анан айлык отчеттор болуп, ар түрлүү отчеттор жасалышат. Ошол эми социалдык жактан алганда, ушу бала төрөлгөндөн өлгөнгө чейин, кайтыш болгонго чейинки кишилердин отчеттору да бар. Мисалы алганда, рождаемость, смертность, брак, развод, баары ушу актылардын баары бизге түшүп, соттолуп, анан биз центральный аппаратка жөнөтүп турабыз. Анан айма-ай ушу областтык мамлекеттик администрацияларга, райондук мамлекеттик администрацияларга, мэрияларга жылдык ай сайын ай сайын бюллетень докладдар чыгарып берип турабыз. Ушу область ичинде жана район шаарлардын ичинде эмне кандай өзгөрүүлөр болуп турганы боюнча. Жакшы. Анан сиздердин жумуш ушундай кызыктуу, динамикалуу экенин билебиз. Ар бир кесип ардактуу демекчи, ар бир кесиптин өзүнүн барандуу орду бар. Анан айтсаңыз, ушу сиздердин аркалаган кесиптин түйшүгү жана сыймыгына токтололчу. Ошо эми бизде мисалы айта кеткенде, бизде да ардагерлер көп иштеп кеткен буга чейин. 97 жылдык тарыхыбыз бар да. Бир кылымга тете. Бир кылымга тете. Мисалы бизде ардагерлер иштеп кеткен, бир эмени институт бүтүп, ушу статка кирип, статтан 45 жыл иштеп кеткен адамдарыбыз бар. Ошондой эле Ысык-Көл районунда мына быйыл жаңы эле жыл башында кетти пенсияга, ардактуу эс алууга. Иманова Зина Розгазиевна деген областтык стат башкармалыкта, Термечиков Памир Токтомушевич деген ушу 40 жылдан ашып иштегендер. Текебаева Динара, Өмүрбаев, Муптулда Абдулдаевич деген кишилер биздин ардагерлер иштеп кеткен. Анан эми бул биздин кесип стат ичинде зарплата аз болсо да ошого карабай эмгектенип келген адамдар көп. Өзүнүн кесибин сүйгөндөр иштеп келишет. Азыркы күндө да бар ошондой биздин кызматкер, жаштарыбыз да бар, ардагерлерибиз да бар. 20 аз иштеген эле 7-8 жыл, эң көбү 25-30 жылдан ашкандар. Анан жылына канча статистикалык иштер, экспресс маалыматтар аткарылат? Мисалы, айрым маалыматтарды бир жылына бир жолу статистикалык изилдөөлөрдү жүргүзүп келсеңиздер, айрымдарына кварталда, айрымдарына мисалы 10 жылдап дегенде, ушуларга токтолуп өтсөңүз. Бул баягы актуалдуулугун жоготконго жараша анан изилдөө жүргүзүлсө керек. Бул эми биз айтып атпайбы, 1 жыл ичинде стат программада 2936 отчетность бизге бекитип берет өкмөт. Ошонун негизинде биз айлык өнөр жай, айыл чарбасы, социалдык, миграция, торговля, услуга деген отчетторду ай сайын берип турабыз. Андан сырткары кварталдык отчетторубуз бар. Кварталдык отчетторго ошо эле жана зарплата, эменин баары чыгып турат, берип турабыз. Андан ай сайын бизде интервью деп коебуз, 10 интервью бар область боюнча. 660 үй чарбасын изилдөө кылып жүргүзүп турабыз. Жанакы керектөлүүчү куржундун потребительский корзина деп коебуз айтканда, ошону изилдеп чыгып турушат. Ошол үй бүлөгө ай сайын биздин интервью барып, журналдар бар, 5-4-6 деген. Ошол журналдарга ким эмне ичип, эмне жеди,
кандай расходторду кылды, бир айдын ичинде ошонун баарын китепке түшүрүп, анан биздин ар бир интервьюга электрондук форматта планшеттерди алып бергенбиз. Ошо планшеттер менен планшетке киргизет интервью, прямой ошо Настаткомдун серверине түшөт. Анан ошол жактан бизге жыйынтыктап туруп, область боюнча потребительский корзина деп чыгып турат. Андан сырткары мына ушу эгемендүүлүктү алгандан бери 1999 жылы биринчи эл каттоону өткөргөн Кыргызстан. Андан кийин ийгиликтүү өткөрүп, андан кийин 2002-2003 жылдары биринчи айыл чарба каттоосун өткөрүлгөн. Ошо айыл чарба каттоосун ушу СНГ өлкөлөрүнөн биринчи Кыргызстан биринчилерден болуп өткөргөн. Анан 2009 өткөрүлдү каттоо, эл каттоо. Анан 2020 жылы эл жана турак жай фондунда кошулду. Турак жай фондун каттоого даярдык өткөзүү боюнча өкмөттүн токтому чыгып 228. Ошо 228 токтомдо электрондук форматта өтөсүңөр деген. Бардыгы санариптешти, электрондошту. Ошону электрон тармакта өткөрдүк, Кудай буйрса. Ошо СНГ өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстан биринчилерден болуп электрондук форматта өттүк. Жыйынтыгы биринчи публикациясы бүгүнкү күндө чыкты. Ушул май ичинде экинчи публикациясы чыгат. Бул баягы убакытты үнөмдөө, ошол эле маалыматтын ыкчамдыгы бардыгы келип бул жерге такалса керек. Ооба. Иш ыргагы жеңилдеди бир аз. Бул электрондук форматка өткөнүбүз аябай жеңил болду. Себеп дегенде биз мурун айыл өкмөттөн алып, район карап, райондон областка, областтан Статкомго, ошого да кишилер алынчы. Мында болсо ошо каттоочу каттап келет, каттап регистраторго берет, регистратор прямой Статкомдун серверине салат. Бияктан областта, районда көзөмөлгө кыла алган жок да, баягы убагында канчаны өткөргөн эле карап турдук. Жакшы. Анан айрым байкоолорго, статистикалык изилдөөлөргө купуялуулук сакталабы? Сакталат. Бүт баарына эле сакталат. Мисалы, биз жана үй чарбаларын айтып атпайбызбы, интервьюлар барат деп. Аякта Статкомдон берет, мисалы 22 үй берсек, 22 үйдүн ичинде ошонун баарын кодовый менен кирет. Адресине берилбейт. 236-20 деген үйгө барып, аны интервью билет, анан ошо бөлүмдө иштеген контролдоочу адам билет. Кайсы үй каякта экенин адресин. Калганы купуялыктуу сактайбыз. Только кодовый менен кетишет. Жакшы. Анан сиздердин көрсөткүчтөрү менен ошол эле бийлик органдары, жалпыга маалымдоо каражаттары, тиешелүү мекемелер сиздердин факт, статистика сандардын негизинде иш алып барып келет. Себеп дегенде элдер бүгүнкү күндө фактка, сандарга көбүрөөк басым жасап, ошого ишеним артышат да. Анан мындай учурда сиздердин ишиңиздерге болгон жоопкерчилик дагы артып, сыймыктануу сезими пайда болсо керек. Ооба. Мисалы ала келгенде азыр телевиденияга чыкканда министрликтер чыгат, ар кайсы өкүлчүлүктөр чыгып атканда ошондо статистикалык маалыматка таянуу менен деп айтып атышат. Ошону биз ар бир цифрага жооп беребиз. Кандай болсо да факт менен беребиз. Болгону бизге кошуп алуу бизге эч кызыкчылыгы жок. Болгондой эле беребиз. Сүйлөп жаткан сөзү дагы далилдүү болуш үчүн, ишенимдүү болуш үчүн сөзсүз түрдө колдонуп келгенин билебиз. Мындан улам ушундай суроо пайда болду. Анан кандай өзгөрүүлөр болду ушул жылдар аралыгында? Баягы электрондошту, санариптешти, андан сырткары дагы иш ыргагы кандай нукта жүрүүдө бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө мына азыр электрондук форматка өткөндөн бери азыр кээ бир айрым отчетторду организациялар, мекеме, ишканалар отчетту киргизгенде эле прямой биздин серверге түшөт. Ортодогу мурун убактысы да үнөмдөлүп калууда, ушу бухгалтерлардын келет, өзүнүн жумушунан басат, биздин сайт серверге түшөт, биз Статкомго салып турабыз. Мисалы айтканда, ушу айыл чарбасы, айыл өкмөттөрдүн жана айыл чарба отчетторун өзүбүздүн Семтектен программабыз бар. Ошо болгон айыл өкмөттүн статисттери өзүнүн кабинетине отуруп эле, жыйынтыктарды алып туруп эле биздин эмеге салып коет. Биз карап туруп анан Статкомго салабыз. Анан областтын ичинде болуп аткан айыл өкмөттөр боюнча, райондор боюнча жыйынтыктоочу цифралар чыгарып, биз ушу берүүчү жерлерге беребиз.
Анан ушул бир канча багытты изилдеп статистикалык маалыматтарды жүргүзүп келесиздер. Алардын ичинен эң орчундуу, бир кыйыныраагы кайсыл тармак болуп эсептелинет? Эми бизге эң оор эле ушул 10 жылда бир боло турган эл каттоо болот. Себеп дегенде буга биз 2000ден ашык кишини тарттык область боюнча жумушка. Анан бирөөнүн жоопкерчилиги болот экен, бирөөнүн жоопкерчилиги жок болот экен. Ошо өзүңүздөр окутасыздар, э? Аны өзүбүз окуп бүткөндөн кийин ишке кирер күнү таштап туруп баса бергендер болду. Анын ордуна кайра кишини аны окутуш керек болду. Ошондой моменттер көп болуп калды. Ал өзүбүздүн аппарат болсо эмне 83 киши бири жумушун билет. Бухгалтерлар менен байма бай байланышып турат. Алар менен маселе болбойт. Ушул перепис учурунда эле, каттоо учурунда эле кичине кыйынчылыктар жаралат. Жакшы. Анан статистикалык кызматкерлер дегенде эле эмнегедир адамдардын оюна эл каттоо эле келет да. Алар эл катташат деген түшүнүк бар. Андан сырткары дагы эл билбеген кандай кызматтарды аткарып келесиздер? Сиз туура айтасыз. Статты эле баягы эл каттоо деп эле, эл каттоону эл санайсыңар деп. Биздики айтып атпаймынбы, ушу төрөлгөндөн баштап аркы дүйнөгө кеткичекти каттайбыз. Социалдык экономикалык абалы, өнөр жай, туризм анын бардыгын камтыйт, э? Чакан бизнес, орто бизнес. Бүт катталат. Мына туризм деп калдыңыз, ушу 1-январдан 10 январга чейин биз бул тоо лыжа базаларында жүргүзөбүз. Эс алуучулардын санынбы же? Эс алуучулардын санын. Ушу Каракол шаарына канча турист келди, канча гостиница, жанагы эс алуу үйлөрү, канча киши келип эс алып атат, ошонун баарын изилдөөлөр жүргүзүп, ар бир үйдү гостиницаларды кыдырып чыгабыз. Демек сиздер баягы тиешелүү бир тармак эмес, баардык тармак менен, баардык мекеме менен түзмө-түз иш алып барат турбайсыздарбы? Ооба. Анан ошо жай кысым болсо, Ысык көл областы боюнча дагы 1-августтан 10-августка чейин ушу өзүбүздүн обследованиябыз бар, туризм боюнча. Ушу Ысык көл областына канча турист келип кетти деп. Анын жыйынтыгын ошо 1-августтан 10-августка чейин ар биздин областтык статистика башкармалыктын 10 кызматкери Ысык көл району, эми Ысык көл району жышыраак туризм тармагында да. Калган райондор болсо өзүнүн аппараты менен, айыл өкмөттүн статисттери менен иш алып барышат. Жакшы. Мындан улам мындай суроо бербесем болбос. Бизде демографиялык өсүш болуудабы, калктын жакырчылыгы канчалык деңгээлде бааланууда, бүгүнкү күндө ушул туурасында маалымат бере аласызбы? Биздин калктын саны өсүүдө. Биз былтыркы переписке алганда 501 миң деп киргенбиз. Кудайга шүгүр, 1-январга биз 507-509 миң деп азыр эсебибиз менен ошондой деп чыгып атат. Ал эми жакырчылык боюнча биз ар бир ай сайын жана 20 айтып атпаймынбы 663 анан жана созайышта менен иш алып барабыз. Ошондон аяктан эле Кудай буйрса жакшы болуп келатат. Жумушсуздук ошонун бардыгын көзөмөлгө аласыздар, эсептейсиздер. Жумушсуздукту да көзөмөлгө алабыз. Ошонун баары эле бизге келип бизге топтолот, анан биз райондорго жана мамлекеттик администрацияларга таркатып беребиз. Баягы тиешелүү мекемелер сиздерден алган жыйынтыкты, статистикалык негиздерди анан ошол багытта иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, жеңилирээк болот турбайбы? Баягы кайсыл багыт көрүнүктүү болот да статистикалык изилдөөлөрдөн соңчу? Ооба, ошо биз жана бюллетень докладдарды чыгарып берип атабыз атпаймызбы? Ошол бюллетень доклад менен райондук мамлекеттик администрациялар, областтык администрациялар ошо каякта өсүш болуп атат, каякта ылдыйлап баратат. Ошонун негизинде ошо эконом отдел программасын жасап, ошо акимдерге, мэрлерге, губернаторлорго берип, ошо менен иш алып барышат. Ушу биздин көрсөткүчтөр менен. Анан статистикалык кызматкерлер сиздер тагыраагы баягы текшерип эмес, сиздер изилдөө жүргүзүп келесиздер, э? Анан ушуну бир жаңылыштык кылып, кээ бирлөр сиздерге маалымат берүүдөн баш тартып, кыйынчылык жараткан учурлар болобу? Андайлар да болот. Биз баягы обследование деп коебуз, биз текшербейбиз, бура эле сурамжылоо, бирок биз анын эле купуялыгын сактайбыз. Биз налог, анан барып элемесең, бизди налог айтып койсоңор, анан налог чыгат бизге деп элдер чочулайт да. Анан биз айтабыз, андай жок. Биз өзүбүз үчүн ошо областка канча киши кирип, канча киши чыгып кетип атат деген эле маалыматты билгибиз келет деп. Жогоруда мен купуялуулук тууралуу сөз кылбадымбы? Ал дагы жөн жерден келген жок. Себеп дегенде бүгүнкү күндө эркин журналисттер, баягы депутаттардын болобу, бай бизнесмендердин болобу, өздөрүнө катталган мал мүлкүн бардыгын билип алышып, анан кандайдыр бир провокация кылып, ушундай кылып атышпайбы? Ошонун негизинде сурадым да, муну кандай, алар кайсыл жерден алып атышат, кандай жол менен алып атышат деген негизде таризде. Аны биз ток эле эгерде тиешелүү органдарга бересиздер, э?
тиешелүү органдарга эгерде иш сот органдарына иш козголуп эметип калса ушу соттор сураса эле беребиз. Калган органдарга берген акыбыз жок. Жакшы. Өзүбүздүн мыйзамыбызда да ошондой жазылган. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз жана сизге эркин микрофон болсун. Жалпы кесиптештериңизди бүгүнкү майрам менен куттукталсаңыз болот. Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү ушу акыркы апрель айынын воскресенье күнү биздин статистика күнү деп белгиленген, баарыңарга белгилүү болгондой, ушу баарыңарды кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңарга ишиңерге ийгилик, ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай, бакубат жашоо. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен кесиптештер. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде конокто Ысык көл облустук статистика башкармалыгынын башчысы Улан Искатов конокто болду. Ишиңиз илгерилей берсин, ыраазычылык билдиребиз. Жалпы кесиптештериңизди бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.